Улуу жеңишке 75 жыл. Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоков. 1915 жылы 19 майда Сокулук районуна караштуу Шалта айылында туулган. Эр Панфиловчу 4-чү рота 2-чи батальондун 10-75 аткычтар полкунун 316-чы дивизиясынын чебер аткычы. Орто мектепти аяктап колхоздо тракторист болуп иштеген. 1939 жылдан КПСС-тин мүчөсү. 1941 жылы Кызыл армиянын катарына чакырылган. Ушул эле жылы 16 ноябрда Москва областынын Волоколамск районунун Дубосеково разъездинде танкист-истребительдер тобу менен душмандын чабуулунун мизин кайтарып, фашисттердин 18 танкасын жок кылышкан. 28 баатыр Панфиловчылардын катарында Дүйшөнкул Шопоков тайманбаган эрдик көрсөтүп, 26 жашында баатырларча курман болгон. Бир 1942 жылы 21 июлда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен улуу ата мекендик согушта көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн Дүйшөнкул Шопоковго Советтер Союзунун баатыры наамы, Ленин ордени, Алтын жылдыз медали кайрылган.